Бүгүн Нилсен компаниясынын санариптик телекөрүүчүлөрдүн көлөмүн өлчөө боюнча долбоордун ачылышы болду. Индустриялык медиа комитет ассоциациясы бир жыл мурда Кыргызстандын алдыңкы медиа индустрия өкүлдөрүн бириктирип турган Нилсен эл аралык консорциумунун катышуусунда телевизиондук ченөөлөрдү киргизүү боюнча долбоорун түзгөн. Эгерде аталган долбоор жүзөгө аша турган болсо, анда өлкөнүн санариптик берүүгө өтүүсүндөгү телевизиондук индустриялык өнүгүүсү болуп саналат. Ровно год назад было анонсировано начало. Мындан бир жыл мурда телекөрүүчүлөрдү аныктоо тууралуу долбоор иштелип чыккан. Бүгүн биз өнөктөштөр менен биргеликте долбоорлордун жыйынтыгын айтабыз. Бул долбоор телекомпанияларга же болбосо телеберүүлөргө эң чоң жыйынтык бере алат. Аталган долбоор келечекте медиа коомго эң күчтүү натыйжа алып келет. Биз долбоор иштелип чыккандан соң канчалык деңгээлде иштерин текшерип көрдүк. Канал, та или иная телепрограмма. Телекөрүүчүлөрдүн көлөмүн аныктоо долбоору ишке аша турган болсо, Кыргызстандагы бардык телекомпанияларда телеберүүлөрүн жакшыртууга шарт. Анткени Нилсен компаниясынын долбоорунун алкагында Кыргызстандагы жашоочулардын медиа талаптарын анализдөөгө болот. Ошондой эле жарнама берүүчүлөр, жарнамалык агенттиктер жана телеканалдардын колдонуучулары алардын берилген жарнамаларын, берүүлөрүн канча адам көргөндүгү тууралуу маалымат ала алышат. Ал эми телекөрүүчүлөрдүн көлөмүн аныктоо долбоору санариптик форматта телеберүүлөрдү так жана үзгүлтүксүз көрсөтүүгө мүмкүндүк бере алат. Мы ожидаем, что Эгерде бул долбоор ишке аша турган болсо, сөзсүз түрдө телекомпаниялар өздөрүнүн берүүлөрүн жакшыртууга тийиш. Албетте бул бир күндүн ичинде болуп кетпейт. Биз учурда телеаудиториялар үчүн медиа рынокко электрондук медиа өлчөмдөрдү чыгарып жатабыз. Бул нерсе бара-бара өнүгөт деген ишенимдемин. Учурда өлкөбүздө көпчүлүк жарнама берүүчүлөрдүн саны өтө аз жана аларды эч ким тааныбайт. Эгерде бул долбоор иштеп баштаса, анда ким эмнени көрүп жаткандыгы аныкталат. в корне теперь будет все понятно, кто что смотрит. Ошондой эле бул пиплметриялык ченемдердин жардамы менен маалымат пайдалануучулар учурдагы рейтингтер, көрүүчүлөрдүн үлүшү, Кыргызстандагы телеканалдардын бир күндө жана бир аптада орточо эсеп менен алганда канча адам көрөрүн биле алышат. Мындан тышкары аталган ченемдер аркылуу көрүүчүлөрдүн жынысын, жашын, максаттуу аудиториянын көрүүчүлөрүнүн мүнөздөмөсүн да билүүгө болот. Эми Кыргызстанда бул дүйнө жүзүндө Кыргызстанда эле биринчилерден болуп келген жери жок. Биз кайрасынан Кыргызстан эң арткы өлкөлөр болуп калып келатабыз. Бул дүйнө жүзүндө илгертен эле мурунтан эле кирип, өзүнүн натыйжасын өлкөнүн бюджетинин өсүшүнө, өлкөнүн рекламалык бюджетинин өсүшүнө, деги эле өлкөдө чоң таасир кылууга өзүнүн чоң салымын кошуп келатат да. Мисалы коңшу өлкөдө Казакстанда бул технология киргизилгенине 10 жылдан ашып калды. Технология киргизилер замат алардын рекламалык рыногу, бюджети 2, 3, 4, 5 эсе өстү да. Демек, мунун киргизиш керекпи, киргизбекпи деген маселе турган жок. Бул киргизиш керек албетте. Бирок албетте бул биринчи гана кадам, бул оңой эмес кадам. Буга каржылап аткан каржылоо өтө көп. Бүгүнкү күндө биринчи этабында эле $1 миллион ашык киргизилди. Ал эми изилдөөнүн жыйынтыгын медиа коомчулук, телекомпаниялар, жарнама берүүчүлөр, жарнама агенттиктер, ишкерлер, жалпыга маалымат берүү тармагында иштеген адистер жана эл аралык донордук уюмдардын өкүлдөрү пайдалана алышат. Бул долбоор Индустриалдык медиа комитет ассоциациясынын АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин жана Кыргызстандагы Интерньюстун өкүлчүлүгүнүн каржылоосу жана колдоосу менен ишке ашырылат.